Урматтуу дыйкандар, урматтуу мөмө тармакка кызыгып аткан жарандар. Мен баарыңарды силерди келе жаткан 2024 жыл менен куттуктайм. Ушул 24 жылга өтүп аткан алдында биз 23 жылы ассоциациябыз эмне кылды деген жөнүндө эстеп кетели. 2023 жылы биз 130 мүчөнү өзүбүздүн катарыбызга каттай алдык. Бул өтө жакшы көрсөткүч деп эсептейм. Андан тышкары биз өзүбүздүн мүчөлөрүбүздү ошол Германияга, Польшага, Италия, Бириккен Араб Эмираттарга жана Туркияга алып барып, алардын ар кандай көргөзмөлөргө, чарбаларына, алардын питомниктерине барып, эл аралык тажрыйба менен таанышып келдик. Андан тышкары биз Кыргызстандын ичинде 2 чоң ири форумдарды уюштурдук жана 2 фестиваль жарманкелерди дагы өткөрдүк. Андан тышкары биз 1 жылдын ичинде мамлекеттик органдар менен тыгыз кызматташып, ошондой эле биз өзүбүздүн мүчөлөрүбүз үчүн окутууларды уюштуруп жаттык. Бирок эң негизги 2023 жылдын жыйынтыгы катары биз бир нерсени айта кетсек болот. Ассоциация түзүлө элек кезде орточо базардагы биздин сырттан келген көчөттөрдүн баасы 40 сомдон 50 сомго чейин болчу. Бирок биз аны анализдеп, ошо чет өлкөдөгү питомниктер менен таанышып, алардын өздүк баасы канча болот экенин баарын билип, биз ассоциация катары бүт ишкерлерге жолдорун ачып бердик. Ошол менен бул жакта конкуренттик катуу бир шарттар түзүлүп калды. Конкуренттик шарттар кескин түрдө орточо базар баасын 25 сомго чейин чүрүп бергенге шарт түзүлдү. Эгерде эсептеп кетсек, жайында эле гана алып келинген көчөттөрдөн биздин дыйкандар жалпы $1 миллион жакын каражатты үнөмдөгөнгө мүмкүнчүлүк алыштыр. Бул биз үчүн өтө жакшы жыйынтык болду. Бирок 2024 жылы мен божомолум боюнча бул көрсөткүчтөр 3-4 эсе көбүрөөк болот деп айтсам болот. Негизи 2023 жылы өтө жемиштүү болду. Мен азыр силерге кыскача айтып кеткен, бул эң кээ бир эле негизги нерселерди гана айтып кеттим. Эгерде көбүрөөк биз жөнүндө маалыматты алгыңар келсе, ассоциация эмнелерди кылат экен дегенде, анда биздин баракчаларыбызга Instagramда, YouTube'да, TikTok'ко катталып, биз менен чогуу болуп тургула. Ошондо көбүрөөк маалыматтарды алып турасыңар жана бизден көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү алып турасыңар. Анан сөзсүз түрдө ассоциацияга мүчө болуп катталгыла. Ошондо биз дагы силерге кызматыбызды кылып туруп, силерге көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү ачып беребиз. Баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Ассаламу алейкум, ардактуу эмгекти сүйгөн биздин жалпы дыйкан фермерлерибиз. Сиздердин баарыңыздардын кирип келе жаткан 2024 жаңы жылыңыздар менен Эко жемиш клубника өндүрүү фирмасынын атынан, командабыздын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. 2023 жыл жаман жылдардан болгон жок. Биз үчүн жаңы ачылыштардын, жаңы бурулуштардын, чоң жакшы өндүрүштөрдүн жылы болду. Буюрса 2024 жылдагы жакшы ийгиликтердин жылы болсун. Мына жылдан жылга буюрса ассоциациябыздын мүчөлөрү дагы көбөйүп баратат. Мына ушул ассоциацияны түптөгөн, себеп болгон, азыркы учурда ушул ишти жүргүзүп аткан жалпы командага дагы терең ыраазычылык билдирем. Биз фермер, дыйкандар үчүн дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр болсун, көйгөйлөр болбосун деген ой максат тилектер менен мына ушул команда дагы иштеп жатат. Буюрса сиздердин дагы үй бүлөңүзгө бекем ден соолук каалаймын. 2024 жалаң жакшылыктардын, мол түшүмдүн, жалаң ийгиликтин жылы болсун. Кудайым ушул баарыбызга жакшылыкты ыраа кылсын. Баарыңыздардын 2024 жаңы жылыңыздар менен. Саламатсыңарбы, ассоциациянын өкүлдөрү, кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Эски жыл абдан жакшы жылдардан болду. Эски жылда ассоциациянын жардамы менен 6% жеңилдетилген кредит алып, жакшы жетишкендиктерге жеттик. Мөмөлөрдү тоңдурулуучу уздаткыч салынды. Суткасына 40 тоннага чейин тоңдура алабыз. Ошондой эле эмдиги жылкыларга абдан чоң пландарыбыз бар. Дыйкандар менен бирге иштешип, Россиянын жана Казакстандын чоң заводдору менен контракт түзүп, ошолор менен бирге иштешип атабыз. Бардыгыңарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Келе жаткан 24 жылы чоң ийгиликтерге чогуу бирге жетишебиз деп ишенем.
Урматтуу Кыргыз Республикасынын мөмө өстүрүүчүлөр ассоциациянын мүчөлөрү 2022 жылы 1 декабрда түзүлгөнбүз. Мындай кыска мөөнөткө карабастан бүгүнкү күнү чындыгында чоң натыйжаларды көрсөтүп, өлкөбүздө мөмө өстүрүүнү өнүктүрүүгө чоң салым кошулду. Бүгүн өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарып жатып, мен биздин коллективге, ассоциациянын мүчөлөрүнө олуттуу жетишкендиктери үчүн ыраазычылык билдирип, келерки жылда ийгиликтерди жана жемиштүү иштөөнү каалайм. Катарыбыз мөмө өстүрүүчүлүктү масштабтуу өнүктүрүү өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салымы болуп каларына ишенген пикирлештер менен гана толуктанат деп мен чын жүрөктөн ишенем. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен, келе жаткан жаңы жыл эң жакшы жылдардын бири болсун.